саламатсыңарбы? Сиздер менен кайрадан мен, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн аба ырайы абдан жакшы, ошондуктан биз ачык отто люля кебаб жасамакчыбыз. Люля кебабты даярдоо үчүн бизге орточо майлуулуктагы фарш керек болот. Татымалдардан туз, кара мурч, кинза жана аш көп керек болот. Бардык азыктарды аралаштырып, андан кийин жасайбыз люля кебабты. Даярдоо процессин жана технологиясын көрсөңүздөр болот.